Саламатсыздарбы? Мага ушул канча жылдан бери иштейм. Эң көп суроо бергени врачтар да, докторлор да жибе берет, энаталар да келет. Ушу таңдайды кесип койду. Кесип койсоңор бала сүйлөп кетет деген сөздөр көп болот да. Биринчи убакта ошол кайсы себептен кесилет, кимдерге кесилет? Эгерде бала 3-кө чыгып, 4-кө чыгып сүйлөй албаса, ал таңдайга байланыштуу болбойт. Биринчиден ал бала болсо акылынан кем болушу мүмкүн. Өзү же болбосо кеч сүйлөшү мүмкүн, укпай калышы да мүмкүн ал баланычы. Андан кийин эле бардык убакта бул таңдайды кесип койсо, бала сүйлөп кетпейт. Ал деген неврологический, психологический дейт, укпаган үчүн сүйлөбөй калышы мүмкүн. Таңдайды кайсы убакта кесебиз? Жакшы, опытный педиатр болсо, бала төрөлгөн убакта эле 2-3 күндөн кийин ушу баланын эм жатканда жанагындай такылдап турат тилинчи. Таңдай өтө бийик болсо, андан кийин тили кыска болсо, тилинин алдында уздечка дейбиз, ошол таңдайчасы кыска болсо, челка. Ошол маалда тажрыйбасы жакшы педиатр өзү эле карап туруп, ушул баланын таңдайын кесип коюш керек экен деп эле 2-3 жашоосуна келгенде эле ушуну кесип койсо болот. Же болбосо аны биз кантип текшеребиз? Тилибизди чыгарабыз. Тили чыгарганда, эгерде тилдин учу үстүнкү ээкке чыкса, анда таңдай кесилбейт. Жана таңдай кыска балдар болсо, ал чыгарган маалда болсо, тилин чыгарган маалда, тили экиге бөлүнүп калат, өтө кыскача болот. Ошо челик абагы болсо тилдин учуна чейин келет да, бала көтөрө албайт. Ошол себептен жана кичине чоңураак төрөлгөн бала 3 килограммдан өйдөрөөк болсо, эмчекке эмейм деп аракет кылганда, ошол эме албай жакшылап, таңдайын такылдата берет да, ачка калып көбүйлөйт. Аны айтып атпаймынбы, жана педиатрлар сунушу менен кессе болот. Анан муну болсо кайда кессе болот? Муну болсо хирург кесет. Бишкекте мисалы жалдыкка барып кестиришет. 3-чү больницага алып барып, детский больница бар бизде. Советскийде ошол жерге барып, хирург көрсө, хирург бир сыйра карап туруп кесип коет. Кайсы себептен кесиш керек? Балдардын таңдайы айтпадымбы? Кесе турган себеби 3-4 жашында эле көрүнүп калат. Бала сүйлөгөндө тили өйдө чыкпайт. Жана бул тартылып турат, экиге бөлүнүп турат тилин өйдө көтөргөндө. Кайсы себептен? Эгерде таңдай өз убагында туура эмес, кээ бир таңдайлар, жанагындай бизде мен деле чоң апам айтчу, тилиңди таңдайыңды такылдатпаган ачка болосуң депчи. Негизи мен сунуштайт элем. Ушул балдарды биринчиден тилиңерди такылдатканды үйрөтсөңөр, тилиңер жакшылап туруп балдардын тилдери. Ал болсо ошол челик абактын чоюшуна чоң таасир этет да, ошол негизинде көп балдар чоюп алып, аны кесүүгө анчалык деле керек эмес болуп калат. Кескен себеби ал болгон эле тыбыштарга келген таасири болот. Эгерде бала орус тилинде сүйлөсө, мисалы, ш, ж, ч тыбыштары өйдө кетет. Мына тилди алып тур. Өйдө кеткен маалда да. Ошондой эле л, р, ошо р тыбышы өйдө кетет. Ошондо да накта кыргыз тилинде сүйлөгөн балдар, кара кыргыз тилинде сүйлөгөн балдар, бир ш, г деп сүйлөйбүз да, к деп, ошол себептен ал болсо ылды жакта кала берип, аны сүйлөсө болот. Эми р тыбышы болсо, ал үстүнө кетиш үчүн, ошон үчүн таңдайды кесип койсо, ал жеңил кетет дагы. Анан бала өзү аракет кылса, ошол тыбышы чыгып кетиши мүмкүн. Эгерде чыкпаса, аны тил адиси логопедтерге келип койдуртуп алсаңар керек. Ошо эмесе таңдайды эмне кесеткенбиз? Кыска болсо, баланын тамактануусу жана эмчеги эмгенде жакшы болушу үчүн кесеткенбиз. Анан р тыбышынын, ш, ж, ч, р тыбышынын туура айтылышы үчүн гана кесебиз. Башка убакта анын кесишинде кереги жок.